Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Жалпыңыздарга жалындуу ысык салам. Кереметтүү ысык көлүбүздөн. Урматтуу туугандар, ошол интернетте карап отуруп кечтен бери эле Дайыр Орунбеков азыр элдин оозунан түшпөй атат. Билбейм эмне отурушат, кандай кылып атышат, мен түшүнбөй койдум. Ошого да мен өзүмдүн жеке пикиримди, оюмду жазгым келди да. Акыркы күндөрү фейктер, жанагындай троллдор туура анча-мынчалар кылып атат. Бирок ошол фейк троллдордон дагы эң коркунучтуусу жогорку кызматтагы адамдар ошо каратып туруп биздин урматтуу президентибизди мындай каралатып кандайдай сезилип атат да. Мисалга ала келсек, кечээ мына такталган эмеспи, мындай туура элге туура түшүндүрүлбөй калды да. Муну да бир патриот байкем Руслан Черткеев байкем дагы раз жакшы айта кетиптир. Такталган маалыматпы, такталбаганбы? Балыкчыларга дейт, 2 жыл Соңкөл менен Ысык көлдөн балык кармаганга болбойт деп салды да. Билесиздер, мен өзүм балыкка кызыгам, балыкка келем, ушу удочка менен кармайбыз. Эми группаны ачсаң, ачык эле айтайын, ажообузду сөгө башташыптыр ужачы. Жана айыл чарбада министрде отурган тупойлор. Кичине мындай жалпак тил менен түшүндүрүп айтсаңар болбойбу? Мындай чыгарып салдыңар, тигине новосттун баары тиги маалыматтар кетти уже. Элдер биякта түшүнбөй, эми кантип биздин Ысык көлүбүзгө балыкка чыкпай калабызбы деп, нервтери качайып атышат. Бул эмне жашоо болуп баратат, эмне болуп баратабыз депчи. Кечээ Дайыр Орунбеков дагы өзүнүн бир публикацияларын чыгарыптыр. Мен ага айтайын деген аны менен мен айтчу алганбыз убагындачы. Бирок айтайын деген өзү бир нерсени чыгарып туруп, тиги эмне деген бийлик бутагында отурган ошол маалымат катчы мисалы. Ошол жазат бир нерсени, жазып туруп кайра эмнеге исправить этет да? Мисалы, билбейм, ошол жагына мен түшүнө албайм да. Анан алар жөнүндө сөз айткан адамдар эмнеге өзүнөн өзү жумуштан кетип калат, же өзүнөн өзү эмнеге камалып кетет, ушундай угуп атам да негизи көбүнүнчү. Жок, чота не то, бир башкача оюн болот, урматтуу Садыр Кожоевич. Не то, эмнеге эле ошо жаныңызда жүргөндөргө ишендиңиз да калдыңыз, билбейм. Эл айтса да калп айтпайт го, калк айтса да калп айтпайт. Сизге бир жаманчылык кылайын деген бир карапайым эл жок го, ушу ыраазычылыгын эле билдиришет го. Ушу мен коркконум эле тети, жаныңызда жүргөндөр аңга апарып туруп эле түртүп ийбесе экен эле деп ошондон корком да. Азыр кимге ишениш керек экенин да билбей калдым уже. Ал маселе сиздин деле көйгөйүңүз болуш керек. Кимге ишенериңизди сиз дагы точно билбейсиз да. Бирөөнү алып келип койсоң коррупционер, экинчисин алып келсең, жана тууган урук кланын алып келип койгондорго уже моого жетти, моого. Ким бир чоңураак кызмат коруп калса эле бүттү, тиги катын бала чакасынын, тиги өкүл баласынын тиги пушыл жинеп алат да. Мындай чыныгы таланттуу, мындай иштейм деген балдар четте калып калганы мени өкүндүрөт да. Ушу кадровый маселеден аябай эле биз аксап атабыз да. Сөздүн ачыгычы туугандар. Эле аксап атабыз. Тизмектеп чыгарып коюптур жанагы Дайыр Орунбеков. Ал тизмегинин арасында мени кимге кошот билбейм, кайсы тарапка кошосуң, Дайыр байке. Экөөбүз бир жолу урушуп, мен бир даватка барып келгенден кийин кечирим сурап жазып койгом. Бирок бир да жообу келген жок. Мусулман адам бири-бирин ушундай, мисалы, сын айтсаң эле сразу душманга айлантышат да аларчы. Жок да, кемчилигин айтып аткан соң, наоборот, мен өзгөрүшүм керек экен, могул жеримде кемчилик кетип атыптыр деш керек эле да. Бул уже Дайыр Орунбеков канчанчы жолу пост чыгарат, ошонусун өчүрөт, либо оңдойт да. Ошончолук бийлик башында турган адамдар ошентип атса, анан башкалар эмне кылат? Айтылбай турган сөз эле айтылып кетти, өзү эле болуп калды бул жагычы. Садыр Жапаров президент болгонго чейин көп эле сөздөрдү айтып, көп эле убадаларды берген. Президент болгондон кийин билбейм, убадасын
туруп атабы турбай атабы менин оюм боюнча турбагандай эле сезилип атат. Жана эме болду да, убададан таймак бар, уйдугөткө саймак бар болду да. Урматтуу президент деп айтайын деген, бирок урматы жок эле президент болуп калды. Билбейм, кимге урматтуу атасыңар, бирок мен үчүн урмат жок болуп калды. Же кыйратып койгонсуз, миграцияны чечпейт, могу Россиядагы жана реестр боюнча чечип бербейсиңерби? Же аны чече албайсыңар десек да, канча деген кытайлар нарың торгат жолунда тиги мыйзамды бузуп жүрүшөт тайралаңдап. Же ошону чече албайсыңар, шыңыңарга чечип алган баладай болуп анан тим эле трибунага чыгып эки-экиден мушташсаңар кыйынсыңар. Объездойдогу тиги мосту салып коюптур, ал мостуңарды иштей электе эле уже иштен чыгып калыптыр, жаракасы кетип. Ал мостуңар дагы канча кишинин өмүрүн алат, бир Кудай билет. Саны бар сапат жок эле кылып атасыңар. Стройка жүрүп атат мейли. Тиги көп этаждуу үйлөр. Аныңар деле чабып элекейин уясын деп эле саны бар сапат жок. Мамлекет тарабынан ошо бир технадзор коюп текшерткиле да. Оозуңар чоюп эле мактанып эле мону кылып атабыз, тигини кылып атабыз деп эле кыйратып койгонсо элечи. Элементарный элдин көйгөйүн чечип бергиле да. Азыр эмне зарплата деген ашып кетсе 50 000 экен. 50 000 болсо, квартирада жашаса квартирасын төлөйбү, же тамак аша алабы, же тамагын талгасабы. Ошо кымбатчылыкты дагы чечкиле да. Анан законду улам эле ойлоп эле өзүңөрдүн чөнтөгүңөргө удобный кыла бербейчи. Жанагы мен угуп алып мен оталып кеттим да. Тонировка. Эмне чет элдиктердин көтү ак бекен. Улуу сөздө уят жок. Чындык ушундай ачуу болот да. Чет элдиктерге 4 000, 6 000, анан кыргыздын жарандарына 35 000 сом. Эмне кыргыздын жарандары миллионерби? Кандай Кудай арган эмесиңер? Силерге Кудай барбы же жокпу? Же өмүр бою эле ушундай майкөл сүткөл жашоодо жашап өтүп кетебиз деп ойлоп атасыңар? Же силер тиги убактылуу эле жашаганга Кыргызстанга келдиңер беле? Өмүр бою жашабачудай болуп эле кайдыгер мамиле кылып эле силер тойгуздуңар го, Айтпаса адам жаның ашайпчы. Айтып койсо эле анан айткан ооз жабын, ыйлаган көз жабын болуп, айтып койсо жаман болбой анан мынтип койдуң, антип койдуң деп сотко чакыра эле баштайт экенсиңер. Урматтуу президент, анан жанагы ач көзүндөй болуп сагалап жүргөн депутаттар. Баарыңар эркек экенсиңер. Силерде намыс барбы? Мындай ар намыс барбы? Арданасыңарбы силер? Мындай жүрөгүңөрдө кыргыз деп согуп, кыргыз деп сого турган болсо кыргыздарга мындай удобство туз бергиле да. Чаржайт боло бербей.